Саламатсыңар балдар. Кыргыз тили сабагын баштасак, бул сабакта сынатоочтордун кептеги мааниси деген жаңы тема менен таанышабыз. Сынатооч сөздөр оюбуздун так, түшүнүктүү болушуна жардам берет. Мындай сөздөрдү туура колдонсок, кебибиз элестүү жана уккулуктуу болот. Салыштыргыла деп бизге бир нече сүйлөмдөр берилген. Кышында кар жаайт. Кышында аппак кар жаайт. Кышында кар жаайт деген жөн эле сүйлөм болуп калды. Кышында кар жаашын белгисип жатат. Ал эми кышында аппак кар жаайт дегени бул кыш мезгилинде аппак болгон кар жаайт деп билдирип турат. Талаада гүлдөр өсөт. Талаада жыттуу, түркүн түстүү гүлдөр өсөт. Талаада гүлдөр өсөт деген сүйлөмүбүз деле жакшы, бирок талаада жыттуу, түркүн түстүү гүлдөр өсөт десек, биздин сүйлөмүбүз уккулуктуу жана элестүү болуп угулат. Ошондуктан сүйлөгөндө жагымдуу жана адамдар укканда жакшы угула турган сөздөрдү сүйлөгөнгө аракет жасайлы. Биринчи көнүгүүдө бизге текст менен иштөө берилген. Жогорудагы текстти окуп, ошол боюнча берилген суроолорго жооп бересиңер. Экинчи көнүгүүдө тексттен сынатооч сөздөрдү таап, алар кепте эмне үчүн колдонулганын талдагыла дейт. Бул жерде биз упузун деген сөздү алдык. Упузун тексттен алынган сөз. Упузун жыландын көлөмүнө, абдан узундугун көрсөтүү үчүн упузун деп аталган. Эми силер дагы ошого окшогон сынатооч сөздөрдү таап, алардын кандай маанини билдирет, ошолорду түшүндүрүп жазгыла. Үчүнчү көнүгүү. Эгер силер бала Чыңгыз сыяктуу ушундай окуяга кабылсаңар эмне кылат элеңер? Чыңгыз бала сыяктуу окуяларга кабылсаңар эмнелерди кылат элеңер? Суроого жооп бергиле. Төртүнчү көнүгүү. Макалдардын маанисин чечмелегиле. 3 макал берилиптир. Макалдарды окуп чыгабыз. Көз коркок, кол баатыр. Жакшы болмок аста-аста, жаман болмок бир паста. Өрт менен суу тилсиз жоо. Ушул макалдарды чечмелеп, маанисин айтып бересиңер. Үйгө тапшырма 5-көнүгүү 64-бет.